Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс курулуш компаниясы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз дагы бир кезектеги объездге келип калдык. Бул болсо күн тууда жайгашкан 144 метр квадрат болгон эркерный өтө сонун планировкадагы үй. Бул үй 2025-жылы өтө тренд болгон туугандар. Азыр 2026-жыл башталып атат, бирок ушул үйдөн эле бир 3-4 заказ кылып коюшту да. Бул жылда 2 ай убакыттын ичинде биз уже 30 үйлөрдү салып кардарга тапшырып берүү учурuna келип калдык да уже туугандар. Мынакей, азыр бул ичинде планировкасын да көрсөтөм, кайсыл жумуштарды кылабыз, канча сомго салынган, бүт баардыгы ушул видеону аягына чейин көрсөңүздөр тагыраак маалымат аласыздар деп ойлойм. Бирок ушул эле баракчанын түбүн иликтетип көрсөтсөк, bundan башка үйлөрдүн да тарткан обзорлорубуз бар туугандар. Бул үйдүн обзорун көрөрдүн башында эле бир лайк басып коюңуз, дагы баштап кетели. Биздин мынакей фундаментин коюп, стенасын тургузуп, крышасын жаап, суу аккыч, водосточный трубаларды орнотуп койгонбуз туугандар. Азыр эми антрацит болгон терезелер орнотулган, сырткы фасадын жасап, ичинен бүт баардык биздин колдон келген 90% деңгээлине чейин жасап беребиз. Көпчүлүгү жасап атышат, под ключ кылып бересиңерби деп. Тилекке каршы биз под ключ кылып бере албайбыз туугандар. Эмне үчүн десеңиздер, бул үйдүн эффективности биринчиден бат бүтөт туугандар. Ошол бат бүтөт деген жерин исключить этип коткун да. Кээ бир кардарларыбыз болсо, эшиктин ручкасын тандай албай эле бир жума, 2 жума убакыт алып коет. Биз отделкалардын алар материал тандашына көп убакыт кетип калган үчүн биз основной жумуштарын бүтүрүп беребиз. Калган жумуштарын болсо өздөрү шашпай үй бүлөсү менен кеңешип, ичиндеги косметический ремонтторун жасап алат туугандар. Биз основной жумушун бүтүрүп берип коебуз. Экинчиси болсо бул жер тирөөгө бекем, үчүнчүсү болсо бул кышында жылуу болот туугандар. Жайында салкын болот. Азыр эшикте күн ысып турат, бирок ичи салкын. Айнектер, терезелерден келген күндүн ысык нурларын жаап койсоңуз, андан дагы салкын болуп калат. Бирок бир үйгө бир кондиционер жетет туугандар. Мынакей, биздин сапаттуу гипсокартондор келген, түйүндө влагостойкий гипсокартондор да жыйылып турат туугандар. Азыр могу лестницаларынан бери полностью биз куюп бергенбиз. Лестницасынан көтөрүлүп чыкканда эле ушундай лестничный площадка бар. Кенен туугандар. Киргенде эле бул сип панелден курулган 144 метр квадрат болгон үй туугандар. Анан кийин өткөндө бир үйдү обзор тартканда комментарийсин мени сөпкүлөп салыптыр. Бул үйдү 4 миллион 57 миң сомго договор түзүп салып берип жатабыз. Квадраттан чакканда 1 метр квадраты 28 миң сомдон айланып калып атат туугандар. Азыр эми үйлөрдүн баалары өтө кымбаттап кетти го, бирок биздикинен анча деле көп разница жок. Мына биздин ОСБ-лардан тааныштыра кетчү болсок, бул ОСБ 3 дегенди колдонобуз. Бул влагостойкий, лакированный, сырты ушундай лакталган болот, сууга туруштугу жакшы. Анан кийин мунун плотносту да күчтүү болот. Канчалык плотносту күчтүү болгон сайын өрттү колдоо касиети жоголот, ортосунда кислород жок болуп калат да туугандар. Ичинде болсо 14 см пенопласты бар. Анын үстүнө болсо ушундай брустар кетет. Булар биообработанный туугандар. Стенабыз азыр ушул турушу 17,5 см, полностью фасады менен ичинде гипсокартон бүткөндөр менен 20 см болуп калат дагы. Сиздин площадыңызды дагы жебейт туугандар. Кирпич менен салганда буларды 60-70 кылып кеңейтиш керек болот, жылуу болуш үчүн, сапаттуу болуш үчүн. А биздики 20 см, за счет этого биздин пространствобуз кеңейет туугандар. Киргенде прихожая бөлмөсү, прихожаядан сразу эле бул жагында болсо сан узул бөлмөсү, сан узул бөлмөсүндө өзүңүздөр көргөндө сантехник системалар жасалган, электромонтаждар полностью жасалган, вентиляционный системалар жасалган туугандар. Полун болсо ушундай кылып, сонун кылып жылууланган стяжка куюп бергенбиз. Бул жылууланган стяжканын үстүнөн эле буйруса наливной пол куябыз, а стенасына болсо гипсокартон чаптап өткөзүп беребиз туугандар. Мынакей. Бул жагы болсо кухнясы. Кухняларына бүт бардык электромонтаждар жасалган. Биздин электромонтаждар башка сип панелде салган компаниялардын видеолорун көрүп турабыз. Өзүбүздүн дагы может алардан алчу үлгүлүү жакшы нерселер бар окшойт деп көрсөк, бирок биздин электричестводай жасабайт экен туугандар. Мынакей биздин электричестволорду көрөсүздөр да. Бул медно-монолитный кабель деп коет. Бунун ичиндеги кабелдер болсо мындай медтен болот дагы. Анан бир эле бүтүн сапаттуу зым болот да. Бунун ичинде чачыраган жанагындай провод эмес туугандар. Анын артына болсо биз металлический пластина коебуз. Бул жерден искра чыкса дагы биздин жыгачка попадать этпеш үчүн. Бунун эки четинен болсо гипсокартон мондой болуп туруп жаап калат дагы. Өзүңүздөр билгендей, гипсокартон 100% күйбөй турган материал. Ошол менен биз электромонтаждан өрт чыгып кетет деп коркпой койсок боло берет. Бүт баардыгын алдын алып иштеп чыгып койгонбуз. Потологун болсо пенополистирол бетон куюп бергенбиз. Могу жер өзүңүздөр көрүп тургандай 5 см ой
пенопласт турат. Пенопласттын үстүндө дагы 15 сантиметр болгон пенополистирол бетон куюлган туугандар. Полунда болсо дагы жылууланган чашка. Бул жылууланган чашканы жөн эле куюп койгон эмес, бүт бардыгын мынакей маяк менен подмаяк коюп, теп-тегиз кылып куюп берген эмес. Бирок бунун үстүнө дагы андан да тегиз кылып туруп, наливной пол коюп, сонун кылып, ичинен могул сыртынан гипсокордон чаптап, анын сыртынан бир слой шпаклевкасын тартып, апапакай кылып өткөзүп беребиз туугандар. Андан эле кийинки бөлмөсүнө келчү болсок, бул детский бөлмөсү. Детский бөлмөсүндө дагы бүт бардык электричестволор жасалган, мынакей вентиляционный системалар коюлган туугандар. Бул жерден болсо сырттан кирген абаларды регулировка кылып койсок дагы болот. Бул жактан таза аба кирет дагы, бул жагынан үстүгө чыгып кетет туугандар. Үйдө аба алмашуу системасы жакшы жүрөт. Аба алмашуу системасы жакшы жүрсө, биздин дем алганыбызга, эз алганыбызга дагы жакшы болот. Бул дагы кезектеги уктоочу бөлмө. Бул үйдө 3 уктоочу бөлмө бар. Өзүнүн гостиный бөлмөсү өзүнчө, кухнясы өзүнчө, холлу бар. Сонун бүт бардык шарттары менен айыл жергесине же болбосо шаардын да эле любой жерине, Кыргызстандын любой бурчуна салып бергенге биз даярбыз туугандар. Бул проектлердин бардыгы биздин каталыкта бар. Бул жер болсо холлу, мынакей. Холлунда ушундай ген ночь болгон панорамный терезелер коюлган туугандар. Бул сыртынан болсо антрацит көрүнөт дагы, ичинен болсо ички отделкаңызга жакшы көрүнүш үчүн апапакай эле терезе болуп турат. Полностью панорамный кылып туруп, сонун кылып жасап бергенбиз. Мынакей могу жерде точкалардан бери калтырып кеткенбиз. Бул точкаларды эртеңки күнү бул жерге орнотчу кондиционерингден бери ойлоштуруп жасалган. Биздин электромонтаждар, вентиляционный системалар, сантехнический системалар бүт бардыгы дизайнерский проекттин негизинде гана жасалат туугандар. Биз сиздер менен отуруп туруп, дизайнерлер отуруп туруп кеңешет. Могу жака койсоңуз, сиздин эртеңки колдонгондо фен иштеткениңизге оңойлуу болот. Могу жерге плитка коебуз, могу жерге тумбочкаңызды коебуз, тумбочканын үстүнө зарядка коебуз деп бүт бардык сиздер менен кеңешип туруп, сиздерге ыңгайлуу кылып туруп, эртеңки күнү бир жерден чубап удлинитель тартпаш үчүн бүт бардык электричестволорду заранее даярдап туруп проект чыгабыз дагы. Ошол проекттин негизинде биздин электриктер иш алып барат туугандар. Даже мынакей могу жерде ТВ зонасы турат. ТВ зонасынын антеннасынын Wi-Fi'дин проводторунан бери заранее тартып койгонбуз. Эртең сиздер эч нерсени кылып убара болбойсуздар. Буюрса чакрастар дагы сыртынан улап койсоңор, буюрса ичиндеги электромонтаждары полностью жасалган болот туугандар. Бул дагы 3-чү уктоочу бөлмөсү. Уктоочу бөлмөсүндө мынакей могу жерде дивандарыңызды коечу болсоңуздар, диваныңыздын тумбочканын үстүндө эле сиздин фениңизге, зарядкаңызга бүт бардыгына токтор тартылган. Анан кийин бул токтор ойлобоңуздар бардыгына эле бирдей тартып коет деп. Мисалы холодильникке өзүнчө напряжение көтөрө ала турган проводдор, сиздин плиткаңызга өзүнчө напряжение көтөрө ала турган проводдор, бүт бардыгы расчеттолуп, ошолорго ылайыкташтырылган проводдор туугандар. Ушул проводдордон бир эле жеринен замкание кетип жанагы болчу болсо, биз диф автомат дегендерди коебуз. Алар автоматически кайсыл жерден чырт эле деп үн чыкчу болсо, ошол точканы таштап коет дагы, бүт үйдө свет өчүп калат. Именно ушул точкаңыз иштебей калат, калган жагыңыз иштей берет туугандар. Бүт безопасность жактарын караштырып койгонбуз. Электромонтаж айтып кеттик, Бул жакта дагы спальный терезелери жанагындай панорамный эмес, бул полго чейин эмес, бийигирээк кылып, эртеңки күнү сиздин колдонгонуңузга дагы ыңгайлуу болуш үчүн жасалган. Мынакей бул жакта дагы бүт бардык вентиляционный системалар каралган туугандар. Дагы бир бул жакта кезектеги конок тосуучу бөлмөсү. Конок тосуучу бөлмөсү туугандар, азыркы учурда бул жерде гипсокартондорду апшывать эткен жумушу болуп атат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй сонун кылып гипсокартондорду теп-тегиз кылып апшывать этип атышат. Бул жагы болсо конок тосуучу бөлмө. Конок тосуучу бөлмөсүндө терезелери көп. Бул жакта панорамный терезелер бүт жактан жарык болуп, көңүлдү ачып, настроенияны көтөрөт туугандар. Ушул сыяктуу проектлер бүт барды биздин каталогда бар туугандар. Же болбосо каталогда планировкалар дагы сиздин көңүлүңүздөн чыкпаса, өзүңүзгө индивидуальный проект чийдирип алсаңыз дагы болот. Бүт бардык ыңгайлыктар сиздер үчүн түзүп койгонбуз туугандар. Келип туруп, бизден кененирээк маалымат алып туруп, кыялыңыздагы үйдү биз менен салдырыңыз. Бул каналдын түйүнүнө да подписка таштап, лайк басып, биздин кезектеги видеолорубузду, жаңыңыз тарткан видеолорду да ушул жака салабыз. Биздин мурдагы салып кеткен видеолордун обзорлору дагы бүт ушул каналда бар туугандар. Жогото албаш үчүн лайктан басып, ошол жакта колокольчикти басып коюңуздар. Дагы сонун обзорлорду чыгарганга аракет кылабыз туугандар.